3 партиянын өкүлдөрү келип отурат. Мен аталган партиянын өкүлдөрү менен сиздерди четинен тааныштырып өтөйүн. Улуттар биримдиги элдик саясий партиясынын Ош шаардык кеңешине талапкер Абдыжапар Аккулов, Келечек будущее саясий партиясынын Ош шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер Тойчиев Чынбек жана Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан Ош шаардык кеңешине талапкер Улан Канаттуу уулу келишкен. Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга куш келипсиздер. Биздин бүгүнкү эфир дебатыбыз 5 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө сиздер планыңыздарды, ошол программа платформаңыздарды жалпы телекөрүүчүлөргө, шайлоочуларга тааныштырып өтүшүңүздөр керек. Сиздерде 2 мүнөттөн убакыт бар ал үчүн. Андан кийинки бөлүктө биз ар бириңиздерге 3төн суроо узатабыз. Ага жооп берүү үчүн 1,5 минутадан убакыт берилет, жалпы 4,5 минута. Андан соң партия өкүлдөрүнүн бири-бирине суроосу, Улуттар биримдиги саясий партиясы Келечек будущеге, Келечек партиясы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына, Бүтүн Кыргызстан Улуттар биримдиги саясий партиясынын лидерине суроо узатат. Жооп берүү үчүн ар бириңиздерде 2 мүнөттөн убакыт бар. Ал эми кийинки турда мен кайрадан партиянын ишмердүүлүгүнө байланыштуу же болбосо ар кандай шаардагы көйгөйлөргө байланыштуу суроолорду узатам. 3төн ар бириңиздерде кайрадан эле 1,5 мүнөттөн убакыт бар жооп берүү үчүн. Жыйынтыктоочу турда сиздерге жалпы шайлоочуларга, биздин телекөрүүчүлөргө кайрылуу үчүн 2 мүнөттөн убакыт берилет. Аны толук өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша орус тилинде же кыргыз тилинде тааныштырсаңыздар болот. Анда биз алгачкы тааныштырууну Улуттар биримдиги саясий партиясынан баштасак, өзүңүздөрдүн программаңыздарды 2 мүнөт аралыгында тааныштырып өтүшүңүз керек. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу шайлоочулар, урматтуу Ош шаарынын тургундары, мекендештер. Биздин эми эгемендүүлүк тарыхыбызда Кыргызстан 3 жолу ошол бийликти төңкөрүш жолу менен алмаштырдык. Мына эң соңкусу жогорку кеңешке ошол 20-жылдын октябрь айындагы шайлоолордун таза эмес өткөндүгүнө байланыштуу мына жокко чыкты. Андан бери биз президентти шайладык, конституциялык референдумдарды өткөрүп алдык. Эң негизгиси ошол жергиликтүү жанагындай аймактарды өнүктүрүүдөгү ошол жергиликтүү кеңештерге шайлоонун маанисин олуттуу баалап, 11 апрелде ошол президенттин жарлыгы менен шайлоолор өткөн. Тилекке каршы мына жыйынтыгы жокко чыгарылды. 11 июлга кайрадан же болбосо кайталап шайлоого баратабыз. Улуттар биримдиги саясий партиясы буга чейин дагы эл алдында өзүнүн кандай болсо да тарыхы бар партия катары бул оор кырдаалда белгилүү 2010-жылдардагы ийин окуялардын алдында партия катары түзүлүп, ошондон кийин жанагы жаңыдан келген бийликтин ошол кемчилдиктерин сыноонутон баштаган өзүнүн ишмердигин мына бүгүнкү күнгө чейин улантып келатабыз деп айтсак болот. Биз буга чейин басып өткөн тарыхта ошол шаарды 5 жыл башкарган ошол көпчүлүк коалицияны түзгөн партия катары ишибизди мен ойлойм ошол шаардыктарыбыз ошол 10-жылдан кийин жанагы күлгө айланган шаарды күлгө айландырган команда иштеген бардыгы билет. Лидерибиз ошол Мелис Мырзахматов. Бүгүнкү күндө дагы биздин ошол өзүбүздүн 5 багыттагы мына программабыз менен баратабыз. Эң ири биз адам ресурстарын башкы орунга коюп, Кыргызстанда жашаган 80ге жакын улут, Ош шаарында дагы мына ошол улуттук биримдикти элибиздин бириктирүү максатында, экинчиси экономика, шаар куруу, шаардык чарба, социалдык сектор багында программабыз менен кетип атабыз. Рахмат, убактыңыз аяктады. Кийинки сөз Келечек будущее партиясы сиздерде. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, кымбаттуу кыргызстандыктарым. Биз Келечек будущее саясий партиясы бул шайлоо өнөктүгүнө биринчи жолу катышып жатабыз. Биз жаштардан, таза, асыккан, билимдүү жаштардан аз гана, саз гана болуп, ушу Ош шаардык кеңешине депутаттыгына талапкерлигибизди коюп, аракет кылып жатабыз. Бирок биз жаш партия менен чыкканыбыз менен ар бирибиздин тажрыйбабыз мол деп мен коркпой айта алам. Анткени биз бүгүнкү күндө соц тармактардан ар бирибиз жөнүндө толук маалымат, резюме, автобиографияларды жарыялап, коркпой көрсөтүп келе жатабыз. Эч кимдин бир репутациясы начары жок. Эми программанын негизги багыттары жөнүндө айтып кетсем, анткени убакыт өтө эле аз экен. Биз эң негизгиси бүгүнкү күндө шаарыбыз
шаарыбыздын элинин саны өтө тез өсүп баратат. 2050-жылдарга 700 миңден миллионго чейин жетет деген божомолдор бар. Ошол божомолдорго карасак, бүгүн шаар бийиктикке өсүп атат, ар түрдүү туура эмес, туура бир курулуштар менен. Бирок шаар кеңейбей атат. Ошол негизги көйгөй катары биз ошону алып, биз Ош шаарына Кара Суу районуна караштуу Мадай айыл өкмөтү менен Төлөкөн айыл өкмөтүн киргизүүгө аттанабыз деп толук ишендирем. Анткени Мадай айыл өкмөтүндө шаардын 2 анклавы, 3 анклавы бар. 222-чи, 23-чү, 223-чү жана Кызылтал. Андан соң СЭЗ курулуп жатат Мадай айыл өкмөтүнүн территориясында. Аэропорт курулуп жатат. Ушул негизги стратегиялык багыттагы ишканалар бул шаарга карашы керек деп эсептейбиз. Ошондуктан Мадай айыл өкмөтү, ал эми Төлөкөн айыл өкмөтү болсо, бул шаардагы тескерисинче анклав болуп, эл кыйналып жатат. Андан ошол боюнча экологиялык багытта, башка багытта эң жакшы темаларыбыз бар. Рахмат, убактыңыз жыйынтыкталды. Кийинки программаны тааныштыруу үчүн Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы сөз сизде. Рахмат. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, кымбаттуу мекендештер, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы ар бир шайлоого катышканда эмнени далилдеп келет? Ар бир шайлоодо таза, эч бир добуш сата албастан, таза жол менен добуш алуу мүмкүн экенин далилдеп келет. Бул баардык шайлоолорду көрсөңүздөр болот. Интернетте маалыматтар бар. Ар бир шайлоодо башка партиялар канча каражат кетирди, биздин партия канча каражат кетирди. Анын ичинде кимдер кандидат болду, баарын көрсөңүздөр болот. Кечеги 11-апрелде болуп өткөн шайлоодо да Бүтүн Кыргызстан башка партиялардан айырмаланып, эң аз каражат кетирип, бирок тиешелүү деңгээлдеги добуш ала алды. Кимдер добуш берди? Принципиалдуу, таза, дайым таза катышып келген жарандар добуш берди. Аларды эч ким автобуска сүйрөп, салып, ташып, же болбосо 1000 сомдон, 2000 сомдон акча берип добуш алган жок. Ошол менен биздин партия башка партияларга үлгү болуп алат. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы алдыдагы шайлоого биз 8 бөлүктөн турган программа менен чыгабыз. Биздин негизги мындай орусча айтканда видение Ош шаарын келечекте ошол дүйнөлүк деңгээлде болбосо дагы 500 километр радиустагы билимдин, медицинанын жана туризмдин борборун айланса болоруна биз ишенебиз. Ал үчүн биздин катарда, биздин составта билими, тажрыйбасы бар, анан эң негизгиси саясий эрки бар талапкерлерибиз бар. Программа боюнча бул сайттан, кенен интернет булактарынан таанышсаңыздар болот. Бул жерде мен кээ бир жерлерине басым жасап кетейин. Меймандош шаар деп биз туристтик шаарга айлантайлы деген максатыбыз бар. Эмне үчүн туристтик шаарга? Бул биз шаардын бюджети менен чоң заводдорду кура албайбыз. Чоң бир фабрикалар же бир ишканаларды куруу өтө кыйын, бул мүмкүн эмес. Алдыңкы 4 жылда бул реалдуу нерсе эмес. Ошондуктан биз туристтик шаарга айлантуу бул эң каражатты аз жумшап туруп, бирок көп пайда алып келе турган тармак деп эсептейбиз. Рахмат. Убактыңыз жыйынтыкталды. Анда биз экинчи бөлүккө өтөбүз. Экинчи бөлүктө ар бир партияга 3 суроо берилет. Бул программаңыздарга байланыштуу. Биринчи суроо Улуттар биримдиги саясий партиясы сиздердин борбордук шайлоо комиссиясында сайтында жайгаштырылган программаңыздардын башында эле ошол 21-25 жылдарга карата Ош шаардын социалдык, экономикалык өнүгүү программасын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу деп турат. Мында эң негизги максат катары эмнелер алдыга коюлган? Эң авалы ошол биздин партиянын курамында мына аз талапкер катардагы ар тармактын адамдары кетип атат. Жана жогоруда айтылгандай Ош байыркы шаар өзүнүн ушул потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн азыркы ошол рыноктук бир экономикага ылайыкташтыруу. Эң ири деле бизде деле ошол туризмди өнүктүрүү, Оштун өзүнчө бир спецификалык бир өзгөчөлүктөрүн башкы багыт, маданиятты бир өнүктүрүүгө багытталган программалар болуш керек деп ойлойбуз да. Эми мамлекет өлкөбүз өзү социалдык баягы ориентацияланган өлкө катары канткенде дагы ошол биз коомчулукта ошол социалдык жактан мындай колдоого муктаж калктын катмарын колдоону алдыга алсак деген ой бар. Анын үчүн эң биринчиден ошол муниципалдык ишканаларды, анан жанагы салыкты администрациялоо аркылуу бир мындай легалдаштыралы, ачык экономиканы түзөлө деген программа. Ошол көмүскө экономиканы ачыктап, коррупциясыз шаарды куруу программасын иштеп чыгабыз деген оюбуз бар. Сизде 25 секунд убактыңыз бар. Рахмат. Кийинки суроо келечек будущее сиздерге. Бул
шаарда калк саны өсүп жатканы менен шаардын аймагы ошол бойдон тарып баратат. Мына азыр шаардын аймагын кеңейтиш керек деп өзүңүз да айтып кеттиңиз. Кара Суу районунун кээ бир айыл аймактарын кошуп алуу боюнча максаттарыбыз бар депчи. Бул демилге көптөн бери эле айтылып көтөрүлүп келет, бирок ишке ашыла элек. Сиздер бул маселени кандай ишке ашыруунун механизмдерин сунуштап көрүп турасыздарбы? Рахмат. Бул эң эле жөнөкөй. Бул мыйзам чегинде бүгүнкү күндө биздин мыйзамдарыбыз жол берет. Буга бир баягындай башка бир окумуштуу болуп бир нерсени ойлонуштун кереги жок. Болгону сүйлөшүүлөр жолдору менен биринчи кезекте сөзсүз түрдө Ош шаардык кеңешине өтүп калсак, ушу депутаттар менен биргеликте макулдашып, депутаттардын макулдугун алгандан соң биз ошол эле Мадай эл өкмөтүнүн депутаты 31 депутат бар. Мадай эл өкмөтүнүн бизде 45 депутат бар. Эң негизгиси ушул эки жергиликтүү депутаттар колдоп бергенден кийин калганы ал технический эле вопростор калат да. Аны киргизип өткөзүп алсак, анан дальше бул өзүнүн жолунда бардык программа менен өзүнчө кете берет. Сизде суроого жооп бердим мен эми. Башка сөздү айта бер десеңиз айтып коюшмун. Рахмат, пайдаланам десеңиз ушул пайдалансак, мен жана айтып успет этпей калдым. Программабыз аябай кеңири. Төлөкөн айыл өкмөтү эмне себептен деген вопрос турат. Себеби дегенде Төлөкөн айыл өкмөтү тескерисинче Кара Суу районунун шаардагы анклавы болуп эсептелет. Төлөкөн айыл өкмөтүндө жашаган жашоочулар бир маалымат алыш үчүн 30 километр Кара Сууга барып кыйналып жүрүшөт бүгүнкү күндө. Ошолорду биз шаарга каратсак, бул эң туура болот деп эсептейбиз. Рахмат. Пайдаланбайсыз убактыңызды. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы сиздер өзүңүздөрдүн программаңыздарда ушул бай шаар деп бир топ бөлүктөргө бөлүпсүздөр. Эми бай шаар дегенде кандай экономикалык жактан өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзбү же туристтик жактанбы, кайсыл жактан биз бай шаарга айланабыз да? Рахмат. Бай шаар бул биздин программабыздын бир негизги бөлүктөрүнүн бири. Баарыбызга маалым, бардык баягы биз айтып аткан идеяларды баарын ишке ашырыш үчүн сөзсүз түрдө шаардык бюджет мындай жогорку көрсөткүчтө болуш керек. Бай шаар дегенде биз кандай сунуштарды көрсөтүп атабыз, кайсыл жол менен биз шаарды байыта алабыз деген. Биринчи кезекте сөзсүз түрдө мындай көмүскө экономикасын ачыкка чыгарышыбыз керек. Көптөгөн салык түрлөрүнүн жашын бизде салык төлөбөй же болбосо балким чөнтөккө кетти деп коебуз, мындай туура эмес жакка кетет. Салыктан качкан учурлар болот. Ошондой нерселерди мына көмүскө экономикасын ачыкка чыгаруу бул биринчи принциптердин бири. Андан сырткары бизге инвесторлорду тартуу бул өтө мындай маанилүү нерсе да. Бизде шаардык бюджеттин мындай басымдуу бөлүгү 86%га чейин бул ошо салыктардан түзүлөт да. Ошондуктан бул дегенде бизге келип салык төлөп аткан бизнесмендерге, инвесторлорго түздөн-түз жакшы шарт түзүп беришибиз керек. Кандай кылып? Бул вице-мэрдин деңгээлинде, бир чоң деңгээлде бардык маселелерди эч кандай бюрократиясыз чече турган бир адам болуш керек. Бул түздөн-түз, бул өзүнчө бир бөлүм эмес, вице-мэрдин деңгээлиндеги ошо түздөн-түз инвесторлор менен иштей турган адам болуш керек. Ал баягы инвесторлордун укугун коргош керек. Мен өзүм мисалымды айта алам. Мен бейөкмөт уюмда иштеп жүрүп, шаар мэрияга мисалы үчүн бир $10,000, $20,000 багындай гранттарды алып келсең, артынан чуркап жүрөсүң да, мына жерге кол коюп койчу, бул жерге кол коюп койчу деп мындай жумалап, айлап убакыт өтүп кетет. Андай болбош керек. Шаардык мэрия ар бир кызматкерлер тетирисинче ошо грант алып келип аткан, же болбосо адамдардын артынан чуркап. Рахмат. Рахмат. Улуттар биримдиги саясий партиясы азыр Уландын сөзүнө удале суроо, бул көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу боюнча. Бүгүнкү күндө шаардын жалпы казынасы канча сумманы түзөт, дагы ал көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу менен биз шаардын бюджетин канчага чейин көтөрүү мүмкүнчүлүгүбүз бар? Бул багытта биздин партиянын тажрыйбасы бар деп деле айтсам болот. Бюджетти 2009 жылдан 2013 жылга чейин 4 эсе көтөргөн команда иштеген партиянын. Ушу 321 миллиондон 1 миллиард 280 миллионго чейин чыгарган. Эми бизге муну кайталап шайлоонун бир оң жагын, пайда жагын айтып коеюн. Эл менен ошол баягы шайлоочулар менен жолугушууда мен эң төмөнкү звенодо иштеп аткан мына жана чач тараштарды, касаптарды эт саткан жана вулканизация, ушул автосервистерди карап отуруп, ошолордун мына салыкка төлөгөндөн сырткары мына көмүскөгө кетип аткан, пожарный келип бирди алып кетет десе,
электрик келип бир алып кетет, санепт станция бир алып кетет, салыкчысы алып кетет деп отуруп, мына ошол акчаны бир мындай легалдаштыруунун жолун тапсак болот да, адал иштөө. Ошон үчүн анан кийин баягы көбүнчүсү баягы дочерний кылып коюп туруп эле такыр салык төлөгөн ишканалардын көптүгү. Башында головной төлөйт, анын алдында түзүлгөн көптөгөн мекеме майда жана чакан бизнес өнүктүрөбүз деп коюп, аларды эч кайсы жерде каттоосу жок иштеп аткандарды биз ошон үчүн баардыгын мына бир таза коррупциясыз шаарды куруу менен ошол бюджетти көтөрүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин биз мына тарыхтан айтып коелу. Муниципалдык авторынок курулган да ошол биздин партиянын ошол жетекчи. Эң акыры ошол эң кыйын мезгилдерде миллиондорду төгүп атып, эми азыр эң минимумга түшүп калганы бул коррупция жыттанып турат. Рахмат. Убактыңыз чыйынтыкталды. Кийинки суроо бул келечек будущее. Сиздер транспорттук коопсуздукту камсыздоо үчүн жеке маршруттагы кичи автобустарды акырындык менен жаңы ушул троллейбустарга автобустар менен алмаштыруу, толуктоо керек деп белгилеп кетипсиздер. Мындай жол менен муниципалдык транспорттун өнүгүшү камсыздалабы? Бул канчалык ынанымдуу? Мен өзүм жеке ошол 2012-14 жылдары Ош шаардык мэриясында экономика жана ишкерликтүүлүктү өнүктүрүү бөлүмүн жетектеп турганмын. Мен бул маселелер боюнча өтө жакшы билем. Кайсы жерде кандай бир аксактарыбыз бар, каерде кыйналып жатабыз. Ошол эле көмүскө экономика, ошол эле Абжапар агайыбыз айтып аткан бюджет көтөргөнгө мен дагы өзүмдүн чоң салымдарымды кошконмун. Бул биз жанагы айткан шаарды кеңейтүү деген эле принцип менен мына бүгүнкү күндө троллейбустун линиясы 2 эле линиясы бар. Ал дагы экинчи линияны толук иштете албай отурабыз да. Эгерде биз Маада айыл өкмөтүн кошо турган болсок, Төлөкөн айыл өкмөтүн кошо турган болсок, дагы 2 линияны кошобуз ал жака. 2 линияны кошкондо ал уже биз шаарды толугу менен ошо троллейбустун линия менен эле каптайбыз да. Ошону менен бирге эле ошол линияларга жумушка ошол кайра эле ошол маршрутка айдагандарды жумушка тартышыбыз керек. Ошолорго жумуш бөлүп берүүгө, олордун жолдорун же болбосо сырттан келген шаардык эмес каттамдарды шаардын четине келип ошол жака бөлүп, ушундай бир өзүнүн ар бир направление боюнча өзүнчө так биздин программада жазылган ушул жумуштар боюнча иш алып барабыз. Ал ошол эле жерде ошо троллейбустун линияны көбөйтүү менен бизде экология маселеси дагы үстүнөн кирет. Себеби дегенде уже бензин күйбөйт, ал жерде электр энергия менен иштетүүгө возможностубуз болот деген. Рахмат. 4 секунд убактыңыз бар. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы сиздерге ушул ишкерлерди ыксыз текшерүүдөн арылтуу боюнча бут тосуу, ар кандай коррупциялык көрүнүштөр бар деп белгилеп өтүп кетипсиздер. Буларды жоюу, жагымдуу инвестициялык климат түзүү, тоскоолдуктарды азайтуу боюнча сиздер бүгүн кандай маселелер бар деп ойлойсуздар жана анын чечим жолдору катары эмне сунуш айтасыздар? Жооп азыркы буга чейин берген жообум өкөлүндөй байланыш болуп калат экен. Биринчи кезекте шаарда мисалы үчүн квартал сайын дейбизби же 2 ай сайын дейбизби, ошо ишкерлер менен шаар жетекчилиги түздөн түз жолугуша турган бир аянтча болуш керек. Бизнесмендер ошол жерге келип өзүнүн сунуштарын айтсын, өзүнүн ар кандай бандай арыздар болсо ошол нерсени айтса болот да. Бандай мэрге кириш үчүн же болбосо шаардык кеңештин депутаттарына жетпей жүрө бербестен ал жерде отуруп түз кеңеше турган жер болуш керек. Буга эч кандай каражат кетпейт, болгондо ошондой диалог түзүп беришибиз керек. Ишкерлер ачык айта алабы маселени? Ачык айта алат, эгер ал мындай кандай десек, ачык жүрө турган болсо, баягы мындай тиешелүү жетекчилер ошол жерде отура турган болсо, жеринде чечиле турган болсо, сөзсүз түрдө ачык айта алат. Андан кийинки нерсе жанагы вице-мэрдин деңгээлинде деп атабыз. Бул ошол азыр бөлүм бар да, ошо сырткы инвестиция боюнча мындай бөлүм бар да. Бирок ал бөлүмдүн мындай укуктарын же болбосо ишмердүүлүгүн жогорулатыш керек, бирок мындай көңүл буруш керек. Ишкерлердин укугун коргош керек биринчи кезекте. Ишкерлер анткени бизде жумуш орундарын түзүп атат, бизге салык төлөп атат, ошонун эсебинен шаардын бюджети кеңейип, баягы социалдык нерселерге барат. Сизде дагы 20 секунд убактыңыз бар. Андан сырткары ишкердик боюнча негизги түшүндүрүү, жаштарга түшүндүрүү иштерин кылыш керек. Биз баягы эски советтик көз карашта калып кеттик. Мисалы үчүн жаштар азыр бизнес кылышты үйрөнүш керек. Мамлекеттен банда бир нерсе түзүп берет деп отура бербестен, жаштарга шаардык бийлик окутуу боюнча, бизнести пропагандалоо боюнча, ишкердик жүргүзүү боюнча ар кандай мындай үйрөтүүлөрдү өтүш керек. Рахмат. Убактыңыз чыйынтыкталды. Улуттар биримдиги саясий партиясы сиздер шаардын жана шаар четиндеги аймактардын
келечектеги өнүгүүсүн камсыздоо, шаар куруу саясатын аныктоо деп программаңыздарга жазыптыр. Азыр мына Келечек будущее партиясы айтып атат, биз кеңейтебиз шаарды депчи. Бирок шаардын сыртында турган дагы айылдар бар, шаардын ичин иреттөө керек деген мына сунуштарыңыздар турат. Бул багытта шаар кеңейсе, тагы ирелештирүү маселелери чечиле элек болсо, кандай мындай акыбал түзүлөт да шаардачы? Эң оболу ушул мен программабызда дагы Ош шаарынын байыркы шаар экендигин, экинчиден ошол республикабыздын түштүк борбору статусу бар экендигин, олуттуу бир мааниси бар экендигине басым жасагым келет. Анан эми мына шаар курууда бүгүнкүдөй бир стихиялык бир формада ар кайсы жерден сороюп чыккан үйлөрдү көрүп атпайбыз, буга жол бербешибиз керек. Биз баягы Ош шаарынын ушул Сулайман тоо фонундагы жалпы баягы тарыхый архитектуралык бир келбетин сактап калууга багытталган бир иштерди жүргүзгөндө туура көрөбүз. Жаңы микрорайондор, ошол спальня микрорайон болобу, промзонанын же болбосо баягы ишкерлердин микрорайондору болобу, мына ошол бир деталдуу пландын негизинде иштелип чыкса дейбиз. Анан эми шаарды тегеректеп турган айыл өкмөттүн же болбосо райондун жерлери биздин программада ошол азык-түлүк коопсуздугун мындай камсыз кылуу багытында, мына былтыркы эпидемия көрсөтүп калды, жегенге нан болбой калат. Шаарды өзүн өзү камсыздай тургандай ошол спутник бир мындай бир айылдар менен өнүгүү программасын биз иштеп чыгып атабыз да, бар даяр. Ошол эле айталы мына Кара Суу районунун тийиштүү айыл өкмөттөрүнүн жерлерин шаардын жарандарынын керектесүү үчүн көп деле бул акылдын кереги жок. Даяр нерсе ошол алыска баргандан көрө ошол менимче мына перифериядагы территориялар менен ишти алып кетсе болот. Анан шаардын жанагы шаар куруу деген бул эмне? Мен жанагы заманбап шаарлар курулсун деп атат. Ошол эле учурда баягы Ош шаарынын өзүнүн эң тамгасы кала тургандай бир колориттеги архитектура. Убактыңыз жыйынтыкталды. Келечек будущее сиздер экологиялык шаарды курууда бул автоунааларды газга өткүзүшүбүз керек, бензинден ошонун айынан көп аба булганып атат деп жазыпсыздар. Ушул жол менен гана экологиялык шаарды курууга мүмкүнбү? Жок, биз ал жерде жок дегенде деген мааниде жазганбыз. Мен сизге айтып кеттим, троллейбустун линияны көбөйтүшүбүз керек, электр энергияга өтүшүбүз керек көбүнчө. Анан ал жок болгондо кымбат болсо дагы экологияны сактап калыш үчүн бүгүнкү күндө жок дегенде газ системасына өтө турган болсок, экологиябыз кичине бир азыраак чем бензин күйгөнгө караганда экологиябыз азыраак булганат экен деген принциптерди айтып, ошол жерде акчадан дагы бул өмүрүбүз, ден соолугубуз, экологиябыз кымбат турат дегенди билдиргибиз келген да. Анан ушул эле учурда көйгөйдү айтып кетейин, мен суроого жооп бердим окшойт, убактым бар. Электр энергия боюнча мына бүгүнкү күндө электр энергияны шаарда килтейген чоң ишканалар үйүнүн ишканасынын ичинде трансформаторлорду коюп алып туруп, акчасын төлөбөй карыз болуп келет, алар иштей берет да. Тилекке каршы карапайым эл, спальный райондо жашагандар, башкалар 100 сомдон ашып кеткен болсо, өзү билбей калган болсо, буга чейинки төлөмдөрүн такай төлөп турганына, жакшы эмес кылганына эч кандай эскертүүсүз бир тараптуу кылып туруп өчүрүп коюп атышат да. Бул деген өтө туура эмес. Кээ биркисинин жаш баласы бар үйүндө, кээ биркиси жумушта маалда болот. Жумуш маалда айтса төлөп коет 100 сомдо. Ошондой маселелер абдан көп биз көтөрө турган. Ошонун артынан түшүп, биз элдин камын ойлошубуз керек. Рахмат. 6 секунд убактыңыз бар. Рахмат. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы сиздерге суроо, шаардагы муниципалдык ишканалардын ишмердүүлүгүнө сиздердин бааңыздар, кээ бир коомдук пикирлер бар. Муниципалдык ишканаларды бири-бирин кайталагандар көп, ирелештириш керек депчи. Бул багытта сиздердин дагы өзүңүздөрдүн кандай сунушуңуздар менен алдыга чыгып жатасыздар? Бизде ал муниципалдык кызматтар боюнча программабызда белгилеп жазган эмеспиз, мындай кылабыз деп жолдорун. Бирок бул биздин принципте бар. Аны ар бир мурда шайлоодо да айтканбыз. Муниципалдык азыр шаардык бюджет ар жылда бекитилген бюджетин карай турган болсок, ошол дотацияда турат да көпчүлүгү, дээрлик бар десек де болот. Чын-чынына келгенде алар өздөрүнүн да каржылай турган ишканалар болуп эсептелет. Мисалы үчүн тазалык ишканасын деле ала турган болсок, 222 миңден ашык абонент бар экен. Ар сайын ар бир абонент биз мусорго акча төлөйбүз. Бирок андан сырткары дагы шаардык бюджеттен 23 миллион тегеренде жыл сайын дотацияга акча алат экен да. Биз бул
туура эмес, максатсыз деп ойлойбуз. Ошондуктан биз баардык муниципалдык ишканаларды өзүн каржылоого толук өткөзүшүбүз керек. Ал жер мындай шаарга эч кандай зыян алып келбеш керек, наоборот, плюска чыгыш керек дагы. Шаарга керек болсо бюджет толуктай турган бир ишкана болуш керек. Бүгүнкү ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз шаардагы ишканалар? Шаарда муниципалдык ишканалар бизде баардык жерде көйгөй бар, ошондуктан биз эгер 1ден 5ке чейин балл боло турган болсо 1 деп балл беребиз. Рахмат. Убактыңыз бар. Бул өтө маанилүү. Шаардыктар көңүл бурбайбыз да, биз көнүп калдык. Кайсыл жерде проблема болсо мындай эч көңүл бурбайбыз да. Биз биз үчүн кадимки жашоо болуп калды. Андай болбош керек. Баардык муниципалдык ишканалар, баардык кызматтар өзүн камсыз кылыш керек, сапатта жогору болуш керек. Кызмат көрсөтүү дагы баягындай мейманканага барсаң күлүп чайнап тосуп алгандай ишканаларда ошондой мамиле кылыш керек. Рахмат. Убактыңыздар бүттү. Азыркы 3-чү айланпабыздагы экинчи айланпабызда жыйынтыкталды. Кийинки баскычта сиздер партия лидерлери бири-бириңиздерге суроо uzatасыздар. Ар бириңиздерде 2 мүнөттөн убакыт бар. Азыр Улуттар бириминдеги саясий партиясы, Келечек будущее саясий партиясынын өкүлүнө сурооңуз. Бүгүн эми ушундай теледебат болуп атат. Катуу курс суроолорду берүүгө мындай Шарт түзүлүп атат. платформа түзүлдү деп айтайын десем, мына биз бүтүн Кыргызстан менен качантан бери болсо да ошо бир катышып жүрөбүз. Келечек жаш партия тарыхындагы биз карап көрдүк. Курамындагы биз билген бир топ балдар бар экен. Мен бир гана суроону бергим келет. Партиянын өзүнүн ушул курамы өзү жаштардан туруп атат негизинен. Бирок азыркындай акыбалда эң негизги ырычак ушул жаштарды Кыргызстандын өзүндө кармап калып, мына ушул жаштардын коомдогу ордун бир мындай мотивация кылып алып калууга бир кайсы бир планыңар бар? Рахмат, Амжапар агай. Биз өзүңүз айткандай жаштардан куралганбыз. Жаштардан куралганыбыздын өзү эле сиз айткан суроого жооп деп айта алам. Анткени деген уже биз Кыргызстанда калып, ушу Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү деген бир катуу ынтызарлык менен чогулуп аттанып отурабыз. Анан жаш партия болгону менен, жаштардан куралганыбыз менен, бирок бардыгыбыздын 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл ар тармакта өтө катуу өзүбүздүн тажрыйбабыз бар. Тажрыйбалуу кадрлар чогулган. Дайым эле коркпой айтып келе атабыз. Эч бир партия ушуга чейин ар бир кандидаттын резюмесинен өйдө чыгарып, сүрөтүнөн өйдө чыгарып, мынча жерде төрөлгөн, мындай иштер жасаган деп ачык айта албайт. Анткени деген буга чейинки келген жолдорунда бир мүчүлүштөр, адашуулар болгонун көрүнүп калат деп коркушат. Тескерисинче биз ачык эле айтып атабыз. Бүгүнкү күндө элдин талабы жаңы жүздөр, жаңы жаштар, курч ушу элим үчүн өнүктүрөйүн деген жаштарды күтүп отурат. Ошол эле учурда биз мамлекеттик бийликтин дагы талабы ушундай иллюстрация маселеси турат да. Ошол иллюстрация маселесине биздин партия эң туура келет деп айта алабыз. Андан сырткары биздин партиянын ар бир иштеген өздөрүнүн бүгүнкү күндө иштеген жумушу бар, өзүнүн бизнеси бар, башка жолдору бар. Ар бири эч кандай муктаждыкка ээ эмес. Болгону гана биздин партиянын кандидаттары ушу элиме, ош шаарыма кызмат кылсам деген бир ынтызарлык менен чогулуп ушундай жумуш алып барып атабыз да. Убактыңыз бар. Дагы башка айта кетсем, баягы суроо бирден эле экен. Мени биздин партияны жана көпчүлүк улуттар биримдигинен, башка улуу журттан, башка жактан чогултур деген суроолор болуп атат. Ушуга жооп берип коеюн. Биз улуттар биримдиги менен бир чырдашып, келишпей калып чыккан жокпуз. Биз деген ата баланы жетилгенде бөлгөн сыяктуу эле биз өзүбүз, мына мен өзүм лидер болуп бөлүнүп, өзүмдүн командам менен чыгып, жаш партия менен элге ак кызмат кылуу үчүн аттанып отурабыз. Ошондуктан биз Кудай буйрса жеңебиз, элибизге кызмат кылабыз деген үмүтүбүз чоң. Рахмат. Сиздин сурооңуз Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына. Так, мына Улан мырза, көмүскө экономиканы ачыкка чыгарабыз деген программаңызда да бар экен, жана да өзүңүз да айтып өттүңүз. Ушул боюнча бир 3 фактын атап бериңизчи. Кандай жерде бир көмүскө экономика жатат, сиз аны кантип чыгарасыз? 3 фактын айтып берсеңиз жетет. Көмүскө экономика боюнча бул ошол ар кандай эсептөөлөр боюнча ошо 50%га чейин көрсөткүч түзөт экен. Негизи бизде 25-тен 50-ге чейин. 25-тен 50%га чейин.
Биринчи нерсе жогоруда ага айтып кетти, баягы ар деңгээлдеги ишкерлердин салыктары түздөн түз бизге ачык көрсөтүлбөйт, же болбосо берилбейт депчи. Мисалы үчүн түшүнүктөр жолдору менен төлөшөт да. Биз бунун проблемасы катары эмнеде көрөбүз? Анткени адамдар баягы элементарный төлөө жолдорунан катышат, же болбосо бул процедура өтө оор экен деп ойлошот, же болбосо ошол төлөй турган сумманын андай орусча айтканда доступный экенин билбейт да. Мисалы үчүн ошол эле таксисттерди алсак болот. Көпчүлүк таксисттер байкасаңыздар патенти жок, эч нерсеси жок, жөн эле жанагындай өздөрүнүн кызматтарын аткарат да. Ошо кантип чыгарасыз деген вопрос. Кантип чыгарабыз? Биз ошол эле түшүндүрүү иштери болуш керек сөзсүз түрдө. Налоговый банда текшерүүчү, жаза көрсөтө турган орган эмес. Биздин кызматка ошо мэрия баш болуп туруп, барып бардык адамдарга пропаганда кылыш керек. Бул төлөө жеңил, эч кандай оорундук жаратпайт. Эгер бир ай иштебей калсаң, мына алып токтотуп турсаң болот деп кылсаң болот. Бул түшүндүрүү жол. Экинчиси, багындай бирдиктүү терезө киргизиш керек. Бул мэрия баардык кызматтарын бир жерде болуш керек. Ошол эле налог дагы бир эле налогуйда эмес, башка жерлерде дагы болуш керек. Адамдар баягы налог төлөгөн башка нерселер ыңгайлуу болуш керек. И ошол нерсеге, мисалы патент ачса да, башка нерседе дагы баардык кызмат көрсөтүүдө мамлекеттик баягы документацияны бүтүрүп атканда мамлекет өзү жардам бериш керек. Бул жерде биздин учурда мэрия жардам бериш керек. Баардык кызмат өзүнүн ордун алыш керек. Бир учурду айттыңыз, 3 учур сурадым да. 20 секунд убактыңыз бар. Андан сырткары, мисалы үчүн текшерүүдө бизде шаарда канча магазин бар экенин, канча бир ишкана бар экен, же болбосо банда бирдеке сата турган, бир тейлей турган нерселердин мындай электрондуу базасы жок. Мисалы үчүн барсаң налоговыйдан сурай турган болсоң, кагаздарды териш керек, башка кылыш керек, процедурасы өсө жор, ошондуктан буну санариптештириш керек. Ал жерде ар бир кнопканы басып шаарда магазиндер канча иштеп атат, канча төлөп атат, баардык нерсеси ачык болуш керек. Рахмат. Сиздин сурооңуз Улуттар биримдиги саясий партиясына. Рахмат. 11-жазындасы болгон шаардык кеңешке болгон шайлоо тилекке каршы өтө мындай башаламан өтү да, эшек шайлоо болуп эле өттү. Добуш сатып алуу, мыйзам бузуу өтө көп мындай мыйзам бузуулар менен коштолду да. Кийин ошол шайлоо жокко чыгып, мына жаңыдан шайлоого катышып отурабыз. Азыркы шайлоо деле ошондой эле баратат. Мыйзам бузуу деле ошондой нерсе боюнча, сатып алуу боюнча деле ошол эле фактылар, ошол эле видеолор бизге мындай тынбай келип туруп атат да. Биздин суроо ушундай шайлоо менен барып, эртең шайлоо күнү дагы ушундай эле мыйзам бузуулар боло турган болсо, Улуттар биримдиги саясий партиясынын позициясы кандай болот? Рахмат. Мен башында дагы айттым, ошол эң соңку 2020-жылдагы жогорку кеңешке шайлоо таза өтпөгөндүгүнөн бийлик алмашты. 11-апрелдеги шайлоодо Улуттар биримдиги 12 мандатка чейин алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Ошондуктан биз таза шайлоо өтпөй турган болсо, өзүбүздүн ачык позициябызды дале болсо көрсөтөбүз. Азыр мына КГОрго биздин партияда бир топ мынау кечеги бүгүнкү күндөгү болуп аткан мыйзам бузуулар боюнча кетип атат. Биз таза шайлоону талап кылып келдик, акырына чейин ушул позициябызда турабыз. Сизде убакыт бар. Эми таза шайлоо өткөрүүдө биз админ ресурсту, анан кийин жанагы акча ресурсун күнөөлөп келип атабыз. Айрым партиялар ошо жоктон бар болуп катышып атат. Бирөөгө таянган саясий күчтөр бар экендигин билип атабыз. Мен эң биринчиден таза шайлоо бул ар бир шайлоочунун өзүнүн көз каранды экендигин айткым келет. Шайлоочуларыбыз өзүнүн дилинен туура тандоону жүргүзсө деген ой. Биз мына ушуну жеткирүү менен гана акыбалды оңдой алабыз деп айткым келет. Рахмат. Сизде дээрлик 1 мүнөт убактыңыз бар. Жүрбөй калды эми. Жо теңдеп эле баратат. Мен эми жалпысынан айтайын, бул бир эле Ош шаарында болгон жок. Мына борборубуз Бишкек калаасында, Токмок шаарында дагы кайталап шайлоого баратабыз. Мына 2 күн мурун борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамында өкүлдөрү мына төрайымдын орун басары Тынчтык Шайназаров менен ошол БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев келип, мына 3 саат ошол партиянын өкүлдөрү менен, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен жыйын өткөрүп өттү. Биз ачык көп нерсени айттык. Демек, биз канча жолу бийликти алмаштырып, канча жолу борбор шайлоо комиссиясынын же болбосо аймактык шайлоо комиссиясынын жанагы курамын алмаштырбайлы, шайлоону жокко чыгарбайлы, бизде принципиалдуу ошол багыт бар экендигин мына биз жаңы бийликтин дагы бир кадамы, мына ушуга алар дагы айткан сөзүнө туура
туруп берет деген бир ишеничти таркаткыбыз келет. Рахмат, убактыңыз соңуна чыкты. Рахмат сиздерге суроо жооп үчүн. Анда биз кийинки баскычта кайрадан эле ар бириңиздерге 3төн суроо узатам. Бул башында белгилегендей партиянын ишмердүүлүгүнө же болбосо шаардагы орчундуу деген маселелерге арналган суроолор. Биринчи Улуттар биримдиги саясий партиясы, мына сиздер мурунку шайлоолорго дагы катышып келатасыздар. 11 апрелде сиздер башка бир тизме менен чыктыңыздар эле партиянын. Кече жакында мен кайрадан карап чыктым. Партиянын тизмесинде бир топ өзгөрүүлөр болуптур. Буга эмне себеп болду жана жаңы курамды тандоодо же түзүүдө кандай критерийлер менен, кандай ой менен жаңылап түздүңүздөр? Түшүнүктүү. Биз 11 апрелдеги шайлоого карата ошол биздин лидерибиз Мырзахматов Мелис Жошбаевичтин Кыргызстанга келип, кайра ошол бир өзүнүн мындай бир саясий аренада ордун тапканы, мен айтат элем ошол оштуктарды, эң биринчиден шаардыктарды бир мындай жаңы үмүткө жасоого бир мындай өбөлгө түзө алды да. Анан шайлоолор чукулдап калды. Калоочулар аябай көп болду. Биринчиден ошол партияга мүчө болгондордун саны дагы менин байкоосумда аябай өстү. Анан жана жаңы күчтөр, жаңы демдер менен жогоруда жана Чыныбек дагы айтып өткөндөй, жаштар аябай көп келди. Ошол Мырзахматовду ошол лидер катары бир таанып. Анан эми биз калоо болуп аткандан кийин 168 талапкерди каттаганбыз ошол шайлоого барганда, эң биринчилерден. Азыр эми мына экинчи айлампада ошол көпчүлүк жаштарыбыз өткөнкү ошол таза эмес шайлоодо дебелендиде калгандыгыбызды мондай бир туура көрбөдү да. Шайлоо саясат ушул болсо, бир жогорку бийликке да ишеним болобу жокпу деп. Ошондуктан азыр кайрадан ошол баягы эрктүү адамдарыбыз калды. Азыр канча кандидат бар сиздерде? Азыр 95ти бердик, 91биз каттоодон өтүп баратабыз. Эң негизинен ошол баягы программага мындай катышуу, мындай түзүүдө өздөрүнүн идеясын акырына чейин чыгарам деген бир топ жаштарыбыз өсүп калган бизди кубандырат. Катарыбыз дагы эле болсо калың деп айткым келет. Рахмат. Рахмат. Келечек будущее партиясы мына азыр өзүңүз да токтолуп өтүп кеттиңиз. Коомчулукта да ушундай сөздөр бар. Улуттар биримдиги менен жакындыгы же болбосо улуттар биримдигинин экинчи бир копиясы деген сөздөр айтылып атат. Сиз өзүңүз экинчи тизмеде Улуттар биримдиги саясий партиясынан бардыңыз. Азыр эми дагы ушул суроону кайталоого туура келип атат. Кийинен токтолуп кетсеңиз, сиз кандай партиянын тизмесин өзүңүз түздүңүзбү же партиянын артында бир башка кожоюн барбы? Кимдер бирикти? Көпчүлүгү мына сиздин кесиптештериңиз деген пикирлер бар. Рахмат. Чындыгында бул суроого бизди тааныган көпчүлүк кызыктар. Бул мындай болду. Биз Мелис Жошбаевич менен келишип эле мына шайлоого мен барбай эле коеюн, кечекисин көрүп, ушундай таза эмес өткөнүн көрүп, анан кийин анын үстүнө өзүнчө бир урунду болуп ойлонуп жөн эле отурайын дегендей ой менен барып өзү менен жакшына эле макулдашып ушундай отурган учурда мага биздин партиянын Бишкектеги лидери Макешев Чыңгыз Дүйшөнкуловичтен сунуш түшкөн. Ал жерде биз ал киши менен ошо мэрияда иштеп жүргөндө тааныш элек, анча-мынча бир мамилебиз бар эле. Анан акыркы күндөрү сунуш түшкөндө мен ойлонуп ошол эле Мелис Жошбаевич менен деле макулдашып эле, уруксатын алып эле өзүмдүн командам менен чыгып кеттим да. Бул Улуттар биримдигинде мен өзүмдүн командам менен баргам кечеки шайлоодо, өзүм эле эмес. Артымдан 10дон ашык өзүмдүн командам бар болчу. Кесиптештери, башкалары деген алар дагы өздөрүнүн орду бар. Мисалы үчүн кесиптештеримдин бири бир айылдык кеңеште чоң төрагасы болуп иштеген, дагы бири болсо мэрияда иштеген, ушундай да. Мен ал эмени өзүм түздүм, списокты. Жаштарды ушундай умтулган аракет кылып биз бүгүн бара берелик, таза шайлоого элдүүндөгү аракет кыла берелик, кичине болсо дагы өтсөк дагы, минималдык эмеден өтсөк дагы аракет кылайлы деген үмүтмен бардык. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы сиздер дагы шаардык кеңешке экинчи жолу кайрадан чыгып жатасыздар. Мен буга чейинки парламенттик, президенттик башкаруудагы сиздердин Ош шаарындагы көрсөткүчүңүздөрдү карап чыктым, бирок эмнегедир ал шайлоолорго салыштырмалуу кечеги шайлоодо бир канча эсе добуш азалганыңыздар байкалат да. Бул партиянын лидеринен көз карандыбы же болбосо шаардагы сиздердин жаңы түзүп чыккан курамыңыздардын чабалдыгы?
Сиз айткандай көрсөткүчтөр ушундай айырма болуп калды. Бул биз үчүн да мындай таң каларлык нерсе болду. Бул жерде бизде көбүрөөк ошол шайлоо процессине ишенбешчилик, мындай күмөн жаратуу пайда кылды. Анткени ошол аппараттарга мындай биздин дайым колдоп келген биздин шайлоочулар бар, туруктуу шайлоочулар бар участоктардан тилекке каршы ошол жарымына чейин жетпеген добуштар болуп калды. Ошондуктан бул биз үчүн өтө чоң күмөн нерсе. Кийинки нерсе бул акча маселеси өтө чоң роль ойноду кечээки шайлоодо. Мисалы үчүн биздин партия эч качан добуш сатып алууга барган эмес, барбайт дагы. Биздин ачык бардык көрсөткөн баягы каражаттарыбыз. Биздин партия дээрлик бир партия кетирген каражатты башка партиялар бир кандидаты кетирип атты да. Ошондуктан кечегиде 9 партия катышса, ошонун 6оосу, кеминде 6оосу добуш сатып алууга барды. Ошондуктан бул нерсе өтө чоң роль ойноп койду. Сизде дагы кийинки нерсе ошо кайдыгерлик болуп калды. Мисалы үчүн жарандарыбыз шайлоолордон тажап калган нерсени көрдүк. Мисалы үчүн таза шайлаган адамдар тилекке каршы көпчүлүгү келбей коюшту. Ниет кылабыз, буюрса бул жолу ошол жарандарыбыз, принципиалдуу шайлой турган жарандарыбыз келе турган болсо, буюрса утуш биз тарапта. Рахмат. Калган убактыңызды пайдаланбайсыз. Рахмат. Улуттар биримдиги саясий партиясы кийинки суроо сиздерге. Мына 11 апрелде ошол Борбор шайлоо комиссиясы мыйзам бузуулар болгондугу үчүн жокко чыгарылган чечимин жарыялады. Мында бир 2-3 партиянын тегерегинде гана сөздөр айтылды. Ошол партиянын өкүлдөрүн катыштырбоо же болбосо участогун эле жокко чыгаруу боюнча. Анын ичинде сиздердин партияңыздардын дагы аталган жагдайлар бар. Бул боюнча кандай түшүндүрмө бересиз? Кандай чечим кабыл алынса негизи туура болмок? Эми 27 участоктун жыйынтыгы жокко чыгарылды деген бул мындай өтө чоң резонанс жаратты да. Ошол старт берилгенде эле бир топ биздин эле партиянын лидери эмес, башка партиянын жетекчилери дагы, талапкерлер дагы ошол баягы ээрге отурганда эле кыйшык отурду дегендей, ошол эң биринчиден административдик ресурс өтө күчтүү колдонулгандыгын көрдүк. Акча таркатуу кадимкидей болду, аныкталды партиялардын. Анан эң кызыгы ошол мурда бир аты жыты жок жүрүп, анан жаңыдан пайда болуп калган партия кайра каттоодон өттү деп бир жаңы ат менен келип, Кыргызстандын ошол 21 шаарынан койгондугу өзү чоң бир суроо жаратты да. Мына ошолорго дарегине айтылып аткан маселе бардыгы туура чыкты. Негизинен ошол бир партиянын ата журт Кыргызстан партиясынын талапкерлери ошол кайсыл жерде ошол участкалык шайлоо комиссияларына муниципалдык кызматкерлердин кирип алып отуруп, айрым бир башка партияга кирген адамдарды жумуштан айдап бергендеги келип, ошол баягы терс советтердин, кварталдык комитеттердин төрагаларынын бүт бир партиянын кызыксынында иштегендиги, мына аймактык шайлоо комиссиясы бул мыйзам чегинде эле болду деди, бирок борбор шайлоо комиссиясы жокко чыгарды да. Эң бир өкүнүчтүүсү бул ирет дагы кайрадан эле ошол партия дагы кирип атат, ошол участкаларда мыйзам бузган талапкерлер бүгүн мына кайрадан тизмеге бараткан дагы. Демек, мындан жыйынтык чыгаруу бир мүмкүн эмес окшойт дегендей дагы эле болсо күмөн суроолорду жаратып атат да. Азыркы бир аз убакыт бар, дагы көрөбүз. Убактыңыз жыйынтыкталды. Келечек будущее партиясы мына шаарда бир топ муниципалдык жерлер керек болсо эс алуу убактарынан бери жеке менчикке өтүп, жеке колдорго өтүп, же сатылып, же ээлеп алуулар болуп, мына бир топ жерлер менчиктештирилип кеткен. Ушул багытта сиздердин партияңыздардын алдыга койгон максаттары кандай? Мына көп элдер кайрылып арызданган менен берилип кеткен убагында аларды кайтаруу мүмкүнчүлүгүн сиздер көрө аласыздарбы? Бул суроо жакшы суроо болду. Биз ар бир муниципалдык мүлктөрдүн туура пайдалануусу боюнча өзүбүздүн программада көрсөтүлгөн негизги багыттарды көрсөткөнбүз. Чындыгында биз сиздин колуңуздагы программада, бирок биздин өзүбүздө ар бир багыт боюнча муниципалдык менчиктерди кантип пайдаланыш керек деген суроолорго ар бирине өзүбүз пландаштырганбыз. Булар боюнча сөзсүз түрдө бар. Эң эле жөнөкөй бул берилип кеткен жерлерди мыйзамдуу, мыйзамсызбы бул деген тактап чыкканга болот. Себеби деген анын ар биринин документтери бар. Эң негизгиси сиз айткан бир градостроительство боюнча планды түзүп алып туруп, ошону менен анан жумуш алып барышыбыз керек. Ошол планга туура эмес келгендерди, мыйзамсыз берилген жерлерди,
же болбосо убактылуу берилген жерлерди шаардык мэрия өзүнө кайтарып алууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Ал боюнча дагы жумуштарды аткарыш керек сөзсүз түрдө. Ал эми мунун баарын биз мынтип аткарып коебуз, биз кайтып алып беребиз дегенден алыспыз сөзсүз түрдө. Анткени деген шаардык кеңештин депутаты болгону өзүнүн сунушун бере алат. Эгерде бардык депутаттар колдосо, ошол иштер жумушка ишке ашырылат да. Ал эми муниципалдык мүлктөр боюнча өзүңүзгө белгилүү болгондой биз кайра эле айтып келатабыз, ошо парковканы туура пайдаланыш керек, же болбосо автоунаа базары боюнча деген направлениялар бар. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы бул сиздерге суроо добуш сатып алуу, элдин ишенимине акча берүү аркылуу мындай мандатка ээ болуу боюнча төмөндө да айтып өтүп кеттиңиз. 2 күндөн бери укук коргоо органдары ош шаардык кеңешине аттанган 2 партиянын өкүлдөрү ушул акча таратуу боюнча кармалды деп айтылып атат. Сиздер бул шайлоонун жүрүшүндө ушундай добуш сатып алуу аракеттери же болбосо кайра эле элдин көзүн будамайлоо боюнча аракеттерди байкап атасыздарбы? Мына соц тармакта өзүңүздөрдүн пикириңиздерди жарыялап атасыздар. Бирок ал сөз жүзүндө калбай кандай аракеттер болууда? Добуш сатып алууга аракеттер жогоруда баягы кармалган партиялар эмес, башка партиялар тарабынан өтө катуу жүрүп атат. Айрыкча ошол Ата жұрт Кыргызстан, биздин Кыргызстан ынтымак партияларынан бул мындай көп маалымат келип атат да, аны текшерип туура эмес деп атайын органдар текшерсин. Бирок тилекке каршы баягы көчөлөргө шагыл төгүп берүү, андай нерселер өтө көп уланып атат. Бизге деле жөнөтүп атат, социалдык тармактарга жөнөтүп атат, журналисттер чыгып атат, бирок аларга чара көрүлүү болбойт. Бул нерсе сөзсүз түрдө ошол тиешелүү кызматтарга мындай багытталган нерсе. Чара көрүлбөсө акыр аягы бул шайлоодо жокко чыгышы мүмкүн. Ошондуктан биз болгон аракетти кылып атабыз, фактылар менен ошо ТИКке керектүү баягы документтерди берип атабыз. Айтайын деген нерсе, убактым бар болсо, бүгүн бар, эртең жок партиялар жанагындай кимдир бирөөгө, жогоруда айтканда, кимдир бирөөлөрдүн атын жамына же болбосо аларга ишенип, ошондой мыйзам бузууларды өтө катуу барып атат да. Бизде ишеним жок болчу бул шайлоодо таза өтүшүнө, бирок аз да болсо үмүтүбүз бар болчу. Мурдагы шайлоодон азыркы шайлоо бир аз мындай эпке келип өтөт депчи, бирок акыркы окуялар көрсөтүп атат, тилекке каршы бул шайлоодо эле апрелдеги шайлоодон эч кандай айырмасы жок болуп баратат. 10 секунд убактыңыз бар. Чара көрүлүш керек, ошол нерсени талап кылабыз. Рахмат. Кийинки суроо бул Улуттар биримдик саясий партиясы. Акыркы 3 жылда шаар казынасы кандай бекилди? Бул боюнча маалыматыңыз барбы? Анан ошол шаар казынасын бекиткенде, бюджетин бекиткенде кайсыл тармактарга көңүл бурулбай калып атат, көмүскөдө калып атат, же болбосо көбүрөөк каражат мындай туура эмес пайдалануу болуп атат? Мен жогоруда ошол 2013 жылдын бюджетин айтайын, ошондон берки мындай салыштыруу иретинде да 1 миллиард 280 миллиондон ашык каражат барган сайын жыл санап мындай төмөндөп келди. Бир жылдары 834 миллионду дагы карады. Көп тармактар мына өзгөчө билим берүү, мына мектепке чейинки бала бакча өксүк бойдон калып кеткендигин көргөнбүз да. Мына соңку жылда кайрадан ошо 1 миллиард 227 миллиондун тегерегинде бекиди окшойт. Мен бир мына адис катары жашылдандыруу чарбасына бөлүнгөн акча 90 миллионго чейин чыгып кетти да. Бирок баягы шаарда бир мындай бир өзгөрүү болгон жок. Мына жол куруу, биздин баягы ички жолдорубуз, мына тротуарлар азыр бир баягындай бир өтө кейиштүү абалда экендигин бир демек каражаттын жетишсиздиги болуп атат. Таза суу маселеси чечилген жок. Буга чейин канча ошол проекттер иштеди, бул боюнча дагы сөз көп болду. Анан эң ириде ошол бизде эмне үчүн Ош шаарында жанагы ОРТ деп коебуз, мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн көрсөткүчтөрү дайыма төмөн болуп келди. Демек ошол калк көп, окуучу көп, бирок муну финансылык жактан жетиштүү колдоо болбой калгандыгын мен белгилеп кетким келет. 15 секунд. Ошон үчүн баягы акча эсепти сүйөт дегендей эле бир рационалдуу, бир сабаттуу бөлүштүрүүгө жетиш керек каражаттарды. Рахмат. Келечек будущее партиясы азыр мына шаардагы эң орчундуу маселе бул таза суу маселеси. Ушул таза суу маселесин сиздер келсеңиздер кантип чечесиздер? Биз бул таза суу маселеси боюнча эң негизгиси бөлүнгөн кредиттердин кантип пайдалангандыгын
суроо, өтө чоң суроо бар. Bunun артынан түшүп, юристтер менен биргеликте иликтеп чыгып, шаардык кеңешке кайрадан коюп, жоопко тарта турган адамдарды жоопко сунуштап туруп, андан нарынан кийин жумушубузду улайбыз деген үмүтүбүз бар. Сиз өзүңүз мэрияда иштеп жүрдүм дедиңиз. Ошол учурларда ушул маселени чечүүгө арналган кандай аракеттер болду? Эмне үчүн ошол учурда бир майнап чыкпады? Бул көптөн бери эле келе жаткан маселе да. Эң туура айттыңыз. Биз ушул боюнча берилген кредитти, миллиондогон евроны биз иштеп чыкканбыз, биз сунуш бергенбиз, биз ошол банктар менен иш алып барганбыз, өкмөт менен иш алып барганбыз. Тилекке каршы биз кеткенден кийин ал кредиттер тийип, өзүнүн максатына жетпей калды да. Реалдуу болчу ушул кредиттер? Реалдуу болчу. Эгерде аны ишке ашырганыбызда бюджет, шаардык бюджеттин эсебинен кайра төлөсөк болот эле да. Анткени деген Абжапар агай айткандай, биз 1 миллиард 280 миллионго пландаштырып, ошол жылы 1,5 миллиардка бюджетти аткарганбыз. 13-жылы. Фактически 1,5 миллиардка аткарылган. Ал эми кийинки жылдан эле тилекке каршы бюджетибиз кыскарып 700 миллиондон башталып, кайрадан улан отуп, быйылкы жылы 1 миллиард 300 миллионго зорго бекилип отурат да. Бул деген өтө чоң суроолор жаратат. Анткени деген ошол биз иштеп турган учур аралыгында бүгүнкү өтө чоң курулуштар болуп атат. Ошол жерден эле НДС эле алганда канчалаган миллиондогон, налог с продажи алганда эле канчалаган миллиондогон акчалар түшүш керек болчу бюджетке. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы сиздерге ушул туристтик багытта суроо узатайын деп жатам. Жагымдуу туристтик шартты кантип түзөбүз Ошто? Мисалы, Ош туристтик жаатта өтө чоң потенциалы, мүмкүнчүлүгү бар. Бул багытта сиздер өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды айта кетсеңиздер. Ош шаарынын туристтик потенциалы өтө чоң. Азыркы учурда расмий көрсөткүч боюнча 30 000 тегерегинде турист келет Кыргызстанга, ошо Ош шаарына. Бул расмий көрсөткүч. Бул нерсени эгер биз барып калсак, буюрса 4 жыл аралыгында 2 эсе, кеминде 2 эсе көбөйтөлү деген максатыбыз бар. Кайсыл жолдор менен. Биринчи кезекте шаарга келген туристтер, мисалы үчүн биздин имараттарды же башка нерсени көргөн келбейт да. Бул биздин маданиятты көргөн келет. Элементарный адамдарыбыз кандай мамиле кылат, кантип тамактанабыз, кантип жүрөбүз, ошол сыяктуу нерселерге басым жасашыбыз керек. Базар биринчи кезекте, чыгыш базарына айланыш керек. Базарды иретке келтирип, бул аз эле каражат акча бөлүнөт, мындай керектелет. Туристтер 90% базарга келип, биздин баягы чыгыш базарын көрүп, кол өнөрчүлөрдү көргүсү келет да. Ошол нерсени өзгөртүш керек туристтерге багыттап. Кийинки нерсе бул кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатыш керек. Азыр мисалы үчүн кафеге барабыз, ресторанга барабызбы, баардык эле жерде мындай орой мамиле да, эч бири жакшы мамиле кылган жерди көрбөйбүз. Таксисттерди эле башкалар. Баардык нерсени өзгөртүш керек. Шаар меймандос шаар деген атка конуш керек дагы. Ошол нерсени биз өзгөчөлүк катары өркүндөтүшүбүз керек. Ар бир жараныбыз шаарда тургундары көчөдө кетип атпай бири-бири менен сүзүшүп кетсе, катып, урушуп кетпей турган деңгээлде эмес, бири-бирине күлүп, жайнап, жандай жөнөкөй сапаттарга ээ болуш керек да. Ошондо гана биз шаарды туристтик шаарга айланта алабыз. 10 секунд убактыңыз бар. Бунун бардыгы, мындан башка да толтур иштерибиз бар. Шаарды брендтин үстүнө иштеп чыгыш керек. Бул реалдуу нерсе. Каражат дагы минималдуу кетет бул. Рахмат сизге. Анда биздин бардык суроолорубуз, даярдалган суроолорубуз ушун менен жыйынтыкталды. Сиздерге азыр 2 мүнөттөн убакыт беребиз ар бириңиздерге. Сиздер шайлоочуларга, жалпы Ош шаар тургундарына өзүңүздөрдүн жеке кайрылууңуздар. Абдыжапар агай. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу кыргызстандыктар, биздин эми 21-кылымда жашап аткан бүгүнкү замандаштарга ушундай тагдыр жазган экен. Өйдө ылдыйыбыз аябай көп. Эң ириде биздин Кыргызстандын бир мындай потенциалы өтө зор экендигин мен айткым келет. Мен ушул 30 жылдан ашуун ушул жогорку окуу жай системасында билим берүү, илим жаатында иштедим. Өзгөчө ошол профсоюздду жетектөө менен жарандарыбыздын ушул социалдык бир муктаждыктардын маселесин чечүүгө өмүрүмдү арнап келаткан киши катары. Ошондой эле мен дагы бүгүн ушул заманбап шаарда жашагым келет. Жашообуз жакшы болсун үчүн бүтүндөй ушул билимибизди арнап келатабыз. Эми бир нерсени биз жогоруда айткандай шайлоолордон тажап бүткөн учурда жашап атабыз. Эл көңүлү деле калды, кайдыгер дагы болуп баратат да. Бирок бул биздин сиздер менен тагдыр деп айткым келет. Эч кош көңүл болбошубуз керек. Кандай болгондо дагы өзүбүздүн туура тандоону жасашыбыз керек. Мындан аркы келечек биздин шаардын депутаттарын 4 жылда бир шайлайт экенбиз.
жогорку кеңешти 5 жылда бир шайлайбыз, президентти 6 жылда бир шайлайбыз. Шайлоо биз башка өлкөлөрдөн айырмаланып, ошол канткенде дагы бир демократиялык бир ырычак колубузда бар экендигин, өзүбүздүн жашоону өзүбүз туура тандоо менен гана бир оңдой ала тургандыгыбызды бир түшүнсөк деп. Мына эгерде ар кимибиз өзүбүздөн ушул мындай бир ишенимдүү кадамдарды баштай турган болсок, эртеңки жашоого дагы үмүт арта алабыз. Бирөөнүн кол жолу болуп, бирөөнүн бир инструменти болуп, саясий куралы болуп, акчага көз каранды болуп, эртеңкини ойлобогон элдин, улуттун дагы келечеги жок демек. Андыктан шаарыбыз ошол маданияттуу болуш керек, билимдүү шаар болуш керек. Биз ушул жакшы жашаганга татыктуу элбиз деп айткым келет. Номер 4-чү катардагы Улуттар биримдиги партиясына добуш бериңиздер. Рахмат чоң. Келечек будущее партиясы. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, кымбаттуу кыргызстандыктарым. Президентибиздин жарыгына ылайык 2021 жылдын 11 июлунда Ош шаардык кеңешине шайлоо болот. Ушул өнөктүккө шаардын тургундары толук келип катышып берүүңүздөргө чакырам. Мен мага кереги жок, бул шайлоо мага тиешеси жок десеңиздер жаңылышасыздар. Бул шайлоо ар бирибиздин шаарыбыздын келечеги үчүн чоң чечим кыла турган күн. Ошондуктан баарыңыздарды ушул күнгө чакырып, шайлоого туура карап шайлап кетүүгө чакырам. Биз Келечек будущее саясий партиясы дасыккан, чынчыл, таза, кесипкөй жаштардан куралган жаңы партия болуп баратабыз. Бирок ар бирибиздин иш тажрыйбабыз мол деп айта алам. Ошондуктан келе жаткан 4 жылдыкта эгерде Келечек будущее саясий партиясын тандасаңыз, биз Ош шаарыбызды өнүктүрүүгө, экономикалык жактан секириктерди жасап өнүктүрүүгө толук ишендирип айта алабыз. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп Исхак Разаков айтып кеткендей, эң негизгиси бүгүнкү акчага сатылып алынган мандат эртең алар биринчиден ошол акчасын кайрадан чыгаруу үчүн арналат. Аны өзүңүздөр ой жүгүртүп көрүңүздөр. Ошондуктан акчага сатып алып аткандарды шайлабастан таза келаткан элим үчүн, жерим үчүн, шаарым үчүн деп өзүнүн билимин аябастан ушу ынтылып жаткан биздей Келечек будущее саясий партиясын шайлап кетесиздер деп ишенемин. Бүгүнкү күндө тилекке каршы биздин мамлекеттен бардык илимдүү, билимдүүлөр чыгып кетет. Бул өтө начар көрүнүш. Ошондуктан келе жаткан шайлоодо таза, кесипкөй номер 5 Келечек будущее саясий партиясын тандасаңыз адашпайсыз. Биз сабаттуу башкарууну камсыз кылабыз. Рахмат чоң. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы. Мына канча жылдан бери Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы оппозициялык маанайда партия болуп келет. Бул биздин туруктуу позициябыз. Биз жеке бир инсанга, жеке бир адамдарга оппозиция болуп келген жокпуз. Биз коомдогу көйгөйлөргө, проблемаларга оппозициябыз. Ошол проблемалар жаратып аткан адамдарга оппозициябыз. Акыркы 10 жылды карай турган болсок, жашообуз оңолдубу? Оңолгон жок. Коррупция жоголдубу? Жоголгон жок. Уруп, бандай тоноочулук жоголдубу? Жоголгон жок. Эч нерсе өзгөргөн жок. Мамлекеттик кызмат болобу, муниципалдык кызмат болобу, бир дагы жерде биздин адамдардын ишеними жок. Биз ошондуктан таза болуш үчүн таза коомду куруп, таза шайлоо аркылуу таза депутаттар барсын деген принциппен келебиз. Азыркы шайлоодо баарыбызга бизге бир мүмкүнчүлүк. Эгер биз өтпөй кала турган болсок, биздин партия өтпөй кала турган болсо, биз жоголуп, башка болуп кетпейбиз. Биз эл менен жүрүп, баардык ысык суугуна чыдап келген партия болуп эсептелет. Ошондуктан тазалык бул өтө эң негизги принциптердин бири. Таза боло турган болсо, бийлик таза боло турган болсо, шаардык кеңеш таза боло турган болсо, баардык чечимдер ачык айкын болот дагы, түздөн түз элге мында пайдасы тие турган чечимдер чыгат. Ошондуктан туура тандаңыздар. Эртеңки шайлоо бул өтө чоң да бир сыноо. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы номер 6. Рахмат. Убактыңыз бар. Бар болсо, мен кичинекейимде бандай ал убакта деле эме болот эле, бандай сатып алуу болот эле добуш. Бирок ал убакта адамдар уялат болчу да. Алган добушун мен саттым, добушум саттым, уялып бири-бирине айтпайт эле. Азыр заман тетир болуп калды. Ким добушун сатпай, таза шайлай турган болсо, жашырып уяла турган болуп калды. Демек биз өтө мындай туура эмес жолдо экенбиз. Ким таза шайласа, уялып калса, бул жеткен чегибиз ошол. Ошондуктан таза шайлоо болмоюнча биз эч качан өспөйбүз, өнүкпөйбүз, коомубуз алдыга жылбайт. Таза шайлоо. Бир добуш алсак да, 1000 добуш алсак дагы
таза шайлоо бул эң маанилүү. Рахмат сизге. 5 секундыңыз бар. Рахмат. Рахмат, урматтуу партия өкүлдөрү, бүгүн келип шайлоочуларга өзүңүздөрдүн программаңыздарды айтып тааныштырып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алдагы жарышта ийгилик каалайбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биз дебатыбызды жыйынтыктайбыз. Эртең кайрадан саат 20:00 Ата журт Кыргызстан, Бирбол, Нур саясий партиялардын лидерлеринин ортосундагы дебатты ЛТР телеканалынан көрө аласыздар. Амандашканча саламатта калыңыздар.